Наристени терметип уктата турган жыгач керебетчени ата бабаларыбыз илгертен колдонуп келишкен. Бешик усталар жыгач буюмду ушул күнгө чейин сактап, өзүнүн чеберчилигин кошу менен чыгармачылыкта эмгектенип, андан ары өнүктүрүп жатышат. Бир бешикти жасоо үчүн жок эле дегенде 3 күн кетет. Даяр болгон бешик базарларда чөнтөк үчүн ыңгайлуу баада сатылат. Кыргыздардын ырым-жырымдарында жыгач керебетти сатып аларда соодалашпайт деп айтып келишет. Кардарлар көбүнесе карагайдан жасалган бешиктерди алышат. Анан кийин арча бешик жакшы дешет го көп элечи. Ошого мен да арча бешик алайлы деп. Ал жактан тайнелери жиберди да менчи. Бар алып берет деп ошонткенден келдим. Арча бешик жакшы дейт, курт дагы түшпөйт дейт го. Анан кийин башкаларын билбейм. Эни бешик алмакчы идим. Бешик алайын деп келдим эле. Неберем балалуу болуп, мени чеберелүү кылды. Бешиктин сапатына, жасалгасына карап, жакшынасын тандадым. Негизи бешикте чоңойгон бала урундуу болбой, жайкысын салкын, кышында жылуу жатат. Азыркы жаштар коркуп эле балдарын жаткырышпайт. Төшөктөрүн тегиздеп, жакшы жаткырса, наристенин дагы ден соолугу чың болуп чоңоет. Жыгач керебет сапатына, материалына жараша бааланат. Түрдүү материалдар менен кооздолуп, 2000 сомдон 12000 сомго чейин сатылат. Акыркы жылдары жыгач буюмду талдан жасалганын алган кардарлар көбөйгөн. Анткени энелер үчүн ыңгайлуу болот. Ал жыгылса сынбаган, өңгөрсө тең салмакты сактаган бир калыпта термелет. Жасалышы жеңил болот, удобный болот, эмизип көтөргөн оңой болот кыздарга, келиндерге. Ошонун эсебинен көбүрөөк талдан жасайбыз. Тал жакшы өтөт. Илгертен өзү талдан жакшы болот бешиктер. Бардыгын үстүнө иштейбиз, бардыгы жакшы, бешикте жаманы болбойт. Баарысы да бала чоңоет. Эми эл өзү жактырган, расветкасы бар, гүлү жок. Ошого карап өзлөрүгө жакканын тандап алышат элдер. Бешик элдик кол өнөрчүлүктө кеңири жасалып, түстүү боектор, сүрөттөр менен кооздолот. Жер-жерлерде түрдүү үлгүдө жасаган усталар арбын. Кыргыз эли наристе төрөлгөндө бешик берүү салтын унутпай келишет. Жыгач буюм жөнүндө бир канча ырым-жырым, ишенимдер эл арасында кеңири тараган. Нургелди Каныбек уулу, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.